Саламатсыңар студенттер. Бүгін біз кеп маданияты дисциплинасына кайрылабыз. Кеп маданиятын өтүүдө биз биринчи сабактын максатын коюп алалы. Сөз жок сабактын өтүүдө биз билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбия берүүчүлүк максатын коебуз. Мисалы, билим берүүчүлүк максатында кеп маданиятында тил пикир алышуу куралы катары адамзат коомуна гана мүнөздүү көп кырдуу купуя сырдуу кубулуш, кептин коммуникатив сапаты, сүйлөгөн сөзүбүздүн, жазган жазуусунун тууралыгы, тактыгы, байлыгы, тазалыгы менен шартталат. Кеп бул озеки же жазуу түрүндө ишке ашырылган конкрет текст. Башкача айтканда тилдин тикеден тике текст же сөз аркылуу берилишет. Эң негизги максатыбыз бул кеп тилдин жаралып, калыптанышын шарттайт жана ошол тил аркылуу жашайт. Андан өнүктүрүүчүлүк максаты. Кеп маданияттын негизги проблемаларынын бири болуп, адабий тилдин коомдук функция аткаргандыгы, коммуникатив сапаттуулугу жана адабий нормалаштыруу маселелери. Андан кептин сапаты сүйлөгөн сөзүбүздүн, жазган жазуусунун тууралыгы, тактыгы, байлыгы менен шартталат. Андан кептин максаттуулугу сөзүбүздүн конкреттүү чөйрөнүн талабына жараша колдонуу. Анан эң акыркы тарбия берүүчүлүк максаты. Тарбия берүүчүлүк максатында биз эң негизги 5 бөлүмдө кабыл алдык. Биринчи бул пикир алышуу процессинин маалыматына ээ болобуз. Өзүнүн жана башкалардын кептерин илимий талдоо жүргүзө билүү, кептин сапаттарын аныктай алуу, кеп түзүүнүн ыкмаларын билип турмушта колдоно билүү, өз оюн кеп маданиятынын талаптарына ылайык туюнта билүү. Андан биз кайталообуз. Сабак катары өтүп атканыбыздан биз ар бир темага кыскача токтолуп өтөбүз. Биринчи сүйлөө чеберчилигинин турмуштагы мааниси. Бул пикир алмашуу жана анын коомдогу ролу, пикир алмашуунун структурасы, кеп түзүүдөн адам өзү төмөктөш рол коюуга тийиш экен. Пикир алмашууга 3 компонентти алып карайт экенбиз. Ар биринде токтолуудан чыгар, биз бул 3 компонентке токтолуп өтсөк. Биринчи кыймылдык, башка айтканда процессуалдык компонент бул ой жүгүртүү, сүйлөө, жазуу, сөз жок адамда болуу керек. Белгилик компонент бул тил жана кеп. Үчүнчү текст компонент. Мазмун жана мааниси ошондой белгилик компоненттин мүнөзүнө карай экстра лингвистикалык жандоо, мимика, пикир алыш керек. Анан биз бул пикир алышууга 3 компоненттен кийин бул бири-бирибиздин ортосундагы башкача айтканда бирин пикир алышууда өз оюн таасирдүү чагылдыруу, далилин чечмелөө, талаш маселе чечүүдө өз кызыктарын коргоо, кырдаалгага сүйлөө чеберчилиги каралат. Бул сүйлөө чеберчилигинин турмуштагы эң негизги мааниси болуп саналат. Андан биз сүйлөө чеберчилиги боюнча окумуштуулардын пикирлерине токтолсок, мисалы, Лев Николаевич Толстойдун адамдын акыл эстик байланышынын жападан жалгыз каражаты эмнекен кеп деген экен. Андан кийин атактуу акын Сади акылмансың акмаксың, улуксуңбу жөнсүңбү билер биз сүйлөсөң угуп бүтүп сөзүңдү деген. Андан кийин бул Цицеронун оюна токтолсок, акын төрөлөт, ал эми чечен жазалат. Ушул сыяктуу окумуштуулардын пикирлерине токтолмокчубуз. Анан кептин коммуникатив сапаттарын билебиз. Биз кептин коммуникатив сапаттарынын эң негизгиси сапаттар бул Головиндин эмгегинде кептин онкологиялык сапаттар, Юговтун эмгектеринде, Веденскаянын эмгектерине токтолсок болот экен да. Бул Головиндин эмгегиндеги кептин тууралыгы, кептин тазалыгы, кептин байлыгы, кептин тактыгы, кептин логикалуулугу, кептин көркөмдүгү, кептин элестүүлүгү, кептин жеткиликтүүлүгү, кептин таасири, кептин орундуулугу. Андан кийин өзүбүздүн Мусаев агайыбыздын кептин түмүкүндүү сапаттарын белгилейт экен. Ал кептин тууралыгы бул кептен норманын бузулбай сакталышына, экинчи кептин байлыгы, кептин тилдик каражаттын мол болушуна, үчүнчү кептин тазалыгы, кептин чет сөздөрдөн диалектисинен таза болушуна, анан кеп тактыгы түшүнүктүү таамай сөз менен берүү экендигин. Анан биз эң негизги бул кептин эң негизги сапатын биз кептин тууралыгы, тазалыгы, байлыгы, тактыгы, орундуулугу, көркөмдүгүнө кайрылат экенбиз. Демек биз кептин тууралыгы жана тилдик нормада кеп тууралыгы жөнүндө түшүнүк алат экенбиз. Тилдик норманын
терминин колдонушуна экенбиз, тилдик норманын структуралык тилдерге ажыратат экенбиз. Андан кийинки темабыз бул кептин орундуулугуна токтолот экенбиз. Кептин орундуулугуна, кептин орундуулугу жөнүндө түшүнүк алабыз. Кептин орундуулугунун шарттарына кайрылабыз. Кептин орундуулугунун структуралык нормаларын карайбыз. Андан кийинки темабыз кептин байлыгы. Кептин байлыгында кеп байлыгы жөнүндө түшүнүк алабыз. Эң негизгиси кеп байлыгынын компоненттерине кайрылабыз. Анан кеп байлыгына жолдоо болчу көрүнүштөргө токтолуп өтөбүз.